Мекендестер, ассаламу алейкум. Тез хабарлардан бери барыңарга белгилүү болгондой 3-4 күндөн бери текшерүү болуп атат полиция жагынан Москва жергесинде. Себеп деген 5-июнга чейин, июлга чейин кечиресиз. Москва жергесинде нелегал деген рейд жүрүп атат. Ошон үчүн документтериңизди тууралап алыңыз. Туура эмес болсо анда сактанып туруңуз. Эгерде силерди жашаган жериңиздерин алып кетти, сотко алып кетсе, тилекке каршы ал жерден көп учурда эчтеке элчиликте кыла албайт, диаспорада кыла албайт. Анда болсо соттун чечими менен 18.8 деген статья менен айып коет. 5000 рубль статья административный штраф төлөтөт, аны төлөп коюңуздар. Бирок эгерде Россия жергесинде дагы жүрө турам десеңиз, регистрацияңыз базада болсо, эгерде сөзсүз болсо, анда 10 күндүн ичинде, 10 жумуш күнүнүн ичинде ошол соттун чечимин обжалованияга кайра жөнөтүңүз. Аны болсо же юристтерге кайрылып, же адвокаттарга кайрылып туруп обжалование жаздырып, же эгерде билимиңиз болсо өзүңүз жазып туруп, ошол сотко эле кайра алып барасыз, бересиз, приемго кабыл алат. Ошонун негизинде дагы 3-4 айга чейин созуп жүрө турсаңыздар болот. 3-4 айдын ичинде дагы бир обжалование берип, балким утуп каласыз деген ойлор менен. Ошон үчүн сак саламат болуңуздар мекендештер, аман эсен болуңуздар. 5-июлга чейин рейд бүткөнчө сактанып туруңуздар. Көрүшкөнчө силер менен Кыргыз диаспора кеңеши.